Интернет технологиясынын өсүшү менен ар кандай медиа продукциялардын өсүп келе жаткан муунду коргоо ата-энелер үчүн актуалдуу маселе болуп калды. Балдардын маалыматтык коопсуздугу бул алардын өнүгүп өсүүсүнө зыян келтирген маалыматтардан корголгон абалы десек болот. Баланын интернеттен көз каранды болуп калуусуна эмне себеп дейсиз? Интернет тартынчаак балдар үчүн, өзгөчө башкалар менен мамиле түзүүдө кыйналгандар үчүн баарлашуунун эң сонун каражаты экени эсиңизде болсун. Анткени бул жерде жаш, сырткы келбети эч кандай мааниге ээ эмес. Мындай учурда эмне кылуу керек? Үйдөгү компьютерди пайдалануу эрежесин орнотуңуз. Компьютер балдар бөлмөсүндө эмес, улуу кишилердин бөлмөсүндө тургудай болушу керек. Андан соң өзүңүздү карап көрүңүз. Убакыттын көбүн интернетте өткөрүп жаткан жоксузбу? Анткени сиздин жүрүм-турумуңуз балдарга чоң сабак болот. Учурда интернетте өспүрүмдөрдү зомбулукка, банге, психотроптук заттарга, порнографиялык кумар оюндарына катышууга, жада калса өмүрүн кыюуга түрткөн материалдар жок эмес. Ошондуктан балаңызга бейтаныш адамдар менен интернетте байланышпоо керектигин эскертиңиз. Арам ойлуу адамдар, педофилдер соц тармактар аркылуу өзүнө жаңы курмандыкты издеп жаткан да болушу мүмкүн. Алар жекеме-жеке жолугушууну издешет. Ошон үчүн баланы сак болууга үйрөтүңүз. Интуицияга ишенүүгө жана интернетте аны тынчсыздандырган нерселер болсо, сизге билдирүү керектигин айтыңыз. Балаңыз эч качан өзүнүн жашаган дарегин, телефон номерин же окуган жерин бербегенге көндүрүңүз. Балдар интернеттеги достору менен эч качан жолугушууга болбойт. Анткени алар таптакыр башка адамдар болушу мүмкүн. Балаңыз кандай сайттарга киргенин билүү үчүн компьютердеги интернет ресурсу каттамы журналын карап туруңуз. Балаңыз колдонууга боло турган пайдалуу, кызыктуу, коопсуз ресурстардын тизмесин түзүңүз жана үйрөтүңүз. Балаңызды китепкана сыяктуу ар кандай булактарды пайдаланууга кызыктырыңыз. Диске жазылган энциклопедияны белек кылып бериңиз. Бул силердин балаңарга маалыматтын башка булактарын колдонууну үйрөнүүгө жардам берет.